Салам достор, биздин бүгүнкү карманыбыз кол өнөрчүлүк менен алектенген 20 жаштагы Саламат аттуу өзгөчө кыз. Биз анын үйүнө келе атабыз. Азыр 262 үй деп айтты эле. Келип калдык. Бизди күтүп атам деген болчу. Саламат, кандайсыз? Кире берели? Ооба, кириңиз. Келип калдык, биз ошентип. Кириңиз. Саламат Бактыбек кызы иниси экөө 2 жылдан бери бул бир бөлмөлүү батирди ижарага алып жашашат. Карманыбыз бир буту тубаса оорулуу болуп, кийин аны операция жолу менен кестирген. Бирок тагдыр анын жаш экенине, мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай апасынан ажыратат. Жашоонун соккуларына жеңилбеген кыз алдыга кадам таштагандан тажабай жаркын келечекке ишенип келет. Өпчап турмушту башынан кечирип атса да мындай кооздуктарды жасаган Саламаттын баянын уктук. Бул Саламат жашаган үй, достор. Ал эми бул жакта Саламаттын колунан жаралган сонун маанай тартуулаган гүлдөр экен. Аябай көп го, Ооба. Азыр бул жерде дагы жасап аткан окшойсуз, Ооба, жаңы өтүп. Жумуш үстүндө экенсиз. Карманыбыз мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай эмгектенүү керек деген уран менен жашайт. Кай бир убакта жумуш берүүчүлөрдүн алдоосу, аткарылбай калган убадалары аны ушинтип өз алдынча иш баштоого түрткөн. Башы февраль айында башталган. Быйыл эле. Ооба, быйыл. Болгондо мен кышында бир жерге жумушка киргем. Анан негизи өзүмдүн кесибим боюнча бухгалтериямын да. 1С программаны жакшы билем. Анан ошол программа менен кирип бир автовокзал, Ош базар жакта автовокзалдын жанында бир кафе бар экен. Ошол жака отчет чыгарып бер 1С менен дегенден ошол жака жумушка киргем. Анан мындай байкап көрсөм бир аз мындай башында башкача сөздөр сүйлөнүп, анан кийин бир аз өткөндөн уже башкача мамилелер болуп, башкача сөздөр, башкача убадаларды аткарбай коюшту. Ооба, ошондой болуп калды. Анан өз алдымча эле иштөөнү чечтим. Негизи буга чейин деле мындай жумуштарга мындай барып кирейли десең мындай болот, айрым адамдар кел макул депчи. Анан кийин кээ бир адамдар болот мындай эле карап туруп эле жок, жумуш жок деле ушинтип кетип коюшат да. Анан ошондон дагы өз алдымча жумуш кылгым келди. Анан көп эле адамдардан алданып болуп калган үчүн дагы мындай өзүмчө жумуш кылгым келди да, ойчу. Саламаттын чакан бизнес баштоосуна анын жакындары жана кайрымдуу жарандар каржылык жактан колдоо кылган. 14 февралда, 23 февраль, 8 март, Нооруз майрамдарына карата деп туруп жасаганбыз да негизичи. Анын оюбуз ошол болгон, бирок көп эле адамдар мисалы мындай гүлдөрдү көрбөгөн үчүнбү, мындай карап туруп эле бул свежий эмес экен да деп элечи алып кеткен адамдар мындай мисалы мол жок, именно мол свет эмес, например, кызыл светтер турат го. Келип, басып келип туруп алып кетишет, кармапчы. Анан тете жака баргандан кайра келет. Чоң кыз свежий эмес турбайбы депчи. Силер ошондо көчөгө чыгып саткансыңар да? Площадка чыгып сатып аттык, майрам болуп аткан сайын эле. Анан ар кандай окуялар болуп кетип атты, сатканы келген балдар урдап кетип атты, милицияларга берип салышып атты. Аябай эле чачырап туруп эле ошол жерден 25тен ашып кетип калган. 25 жок болуп кетти. Жок болуп кетти гүлдөр. Балдар урдашып атты көбүнчө. Ошондо бул жерде дагы канча гүл бар санай келгенде? Даяры кошулуп, даяр эместери кошулуп баары. Азыр эң баардыгын кошо турган болсок 1300 гүл бар. Ровно. Андан ашат. 1300 да. Болжол менен, Ооба. Мындай конустар менен жасалган гүлдөр 500 тегерегинде. Саламат 3 бир туугандын улуусу. Кезинде ата-энеси эки айрым жолго түшкөндүктөн бала чагы тайата ата-энесинин колунда өтөт. Бизди чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз кабыл алышкан эмес. Мени анан эң кичинекей инимдичи. Негизи биз 3 бир тууганбыз. Анан экинчи бир тууган иним менден 2 жаш кичүү. Ал кандай айтсам, соо төрөлгөн да. Мындай дени сак, ушундай эч кемчилиги жок төрөлгөн. Анан ошон үчүн дагы чоң эне менен чоң атамдар только аны эле жакшы көрүшөт болчу да. Биз менен эч деле жок болчу да. Мындай как бы биздин урууда мындай болгон эмес деп ошого чейин барышкан да, ошондой сөзгө чейинчи. Сен тигиндей кандай деп коет түшүндүрсөм. Бизде жалпы мисалы ошондой сөз бар да, сен чолок катын экенсиң, бизге ушинтип чолок балдар төрөп атасың, анан биздин урууда мындай болгон эмес депчи. Ошол сөздү айтып, анан кийин апамы мени, ошол инилерими эштен чыгарып коюшкан да. Мындай дарбазаданчы, үйдүн дарбазадан чыгарып ошондон ары
келишкен эмес, кабар алышкан эмес. Мен ошол экинчи классыман баштап эле 2006 же 2007 жылдан баштап. Ошол жылдардан бери эле тайнем менен тайтамдын колундабыз. 6-7 жашта экенсиз, Ооба, 8 жашта болчумун. Мен 8 жашта болчумун ошондо. Кичинекей иним жаңы төрөлгөн болчу, ошол 2005-жылы төрөлгөн, азыр 13 жашка чыкты. 12 жыл аралык болот эт да, 12 жылдай өттү. Ал ошол бизден ажырашкандан кийин эле башка аялга үйлөнүп, давно балдары бар, биз менен иш албайт эле. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыз андан соң кандайча бир бутунан ажырап калганын айтып берди. Тубаса деп айтышат көптөр эле. Анан төрөлгөндөн кийин атайын больницаларга апарып операция деле жасатып көрүшүптүр. Ага деле жакшылап көңүл буруп коюшкан эмес да, акырына чейин чоң эмен чогулдам. Анан Наманган деген шаарда бир аябай жакшы мындай травматолог деп айтылатпы. Ооба, аябай жакшы дарыгер болчу экен да. Анан ошого апарып операция жасаткан экен эле. Мен 1 жашка чыга элек көчүрүмдачы. Анан ага деле чоң эмен Кандай чогулдумдар. операция ошондо? Ошо бутума оңдош үчүнчү. Мисалы, 2 бут тең алдыма карап турса, бир бутум бир капталга карап төрөлгөн да, могул жактачы, оң бутум. Анан ошону больницага алып барганда, тиги врач неме кылып туруп, түзөп туруп, мындай алдыга каратып берген да, мындай экосун тең түзүп кылыпчы. Анан ошол учурда айткан, тизеси болбойт, жана кемирчеги. Бирок буту өсө берет, мындай буту ийилбейт, бирок өсө берет деген да, мындай басып жүрсө болот депчи. Анан гипс салып, операция кылганда спица салганда буттун ичинечи, сөөктүн ичинен. Катыш үчүн, Бутта катырыш үчүн. Анан гипс салып немеге жөнөтүп түшкөн экен, ошол аябай ызы чуу болуп кеткенденчи, больницада жата бербөй чыкпайбы дегенден. Анан келгенден кийин уже ыйлап жатып эле кичинекеймин да. Гипсин тепкилеп отуруп гипс чыгарып салган экен да. Анан ошондон кийин кайра гипс чыккандан кийин тиги спица менен кыйын болуп калат экен да. Гипс чыккандан кийин мындай бутум кайра кайрылып калган да. мурдагыдай. Мурдагыдай эмес, мурдагыдан да жаман болуп кайрылган да. Мурда жөн эле бул чекени карап турса, кийинкисинен мындай болуп туруп жыйналып калган да, ооба, бутумчу. Анан ошондон кийин өспөй калган. Таяк жасап беришчү экен, ошол таякка азылып жүрүп, ошол 3 жашыман баштап азып баштаганмын да. 3 жашта. Таяк менен сразу. Ооба. Ага чейин коляскада эле жатчу экен. 3 жаштан баштап базып, ушинтип. Ошол 2-классыма чейин чоң энемдердин үйүндө жашаганбыз. Анда ажырашып элек болчу ата энем. Ошол моменттерде аябай болчумун, мындай өзүм ыйлапчы, көрүнгөн жерге эле отуруп алыпчы. Просто ал жакта адамдар көп болчу да, анан мындай көңүл айткан эле адам болбойт болчу да, сразу элечи. Ата энем үйүнө көчүп баргандан кийин ал нерсе полный эле калып калды да. Мени аябай жакшы өстүрүп коюшту да, ата энем менен тайтам. Таптакыр ой болгон эмес мен мындаймын депчи. Билбейм, до сих пор деле алар өздөрү деле мен мындай мүмкүнчүлүгү чектелген деп санабайт да. Бир нерсе керек болуп атат, бир нерсе мындай десең эле аракет кылсаң жетесиң деп ушинтип коюшат. Деле алып калам. Мектепке окуганга мүмкүнчүлүк болдубу? Ооба, 11-класска чейин окудум мектепте. Кадимки эле мектепте? Ооба, кадимки эле мектепте. 9-класска чейин балдыкка таянып келип барып окуп жүрдүм. 9-класста бүткөндөн кийин бул жака келип операция жасаттык. Ошол апам Москвада иштеп жүргөндө акча чогултканда үй алабыз депчи да. Үчөөбүз, 4өөбүз чогуу жашайбыз депчи. Үкүлөрүм, апам болуп жашайбыз деп акча чогулткан экен эле. Анан ошол акчаны алып туруп Бишкекке келип операция жасатып кеткенбиз бутума. Ампутация жасатып, анан кийин ошол кайра 8 ай өткөндөн кийин келип, анан протез кийип баштагам да. Эскерүүлөрү канчалык кайгылуу болсо да күлүп сүйлөгөн маектешим андан ары апасынын көзү тирүү болгондо жашоо башкача болмок экенин айтып отурду. Апам болгондо эркек кыз болмокмун да. Мындай нерселердин чекесин өтүп болчумун. Кандайбыз? Саган биякта турсун, мындай албайт болчумун дейт. Аябай эркек болуп чоңойгонмун. Эркек болуп чоңойтконум да болчу да. 3 жыл болгон, ошол жылы келмек да, күзүндө. Биротоло келмекти. Ооба, биротоло келип, анан кийин үй алып неме кылып аткан да. Ошол жылы эле туура эмес укол сайып коюп, ошондон улам эле качып кетти. Ошол укол болбогондо, может, тирүү калмакмын эле. Ал болгондо азыр Бишкекте жашап, окуп экөөңүздөр тең тиешелүү билим алып болмоксуздар. Баарыбыз бир жерде чогуу болмокпуз да. Кичинекей иниңиз менен чогуу.
эң баарын өкүндүрүп атканы ошол да, ал го азыр тандем менен тайтамдын колунда жакшы мындай жакшы окуп, отличник болупчу, Канча жакшы эле жашта? окуп жатат. 13 жашта. Болгондо мындай кээде отуруп сагынасың да ошонучу. Көрүшкөнгө деле көп мүмкүнчүлүк болбойт да, алыс жол. Быйыл кышында барып келдим. Барбаганыма 3 жыл болгон болчу. Көрүп алып таң калып тааныбайсың. Чоң айтып калыптырбы? Аябай чоң, боюм менен тең окуп. Карап күлүп турам. Өтө өткөндөгүчү. Биякта эми бул жака алып келейин десең, аябай эле кичинекей да. Азыр ооба. Аны алып келгенде бул жака окууга киргизиш керек болот. Ошол эле ниетим, баарыбыз чогуу бир жерде жашайлы дегенчи. Бир үйдө жашап кичине кийин чоңойгондо бөлүнүп калбайчудай болупчу. Негизи бул гүлдөрдүн баштаганымдын себеби деле ошол неме кылып, нашлап акча табып, ал ошол нышан болуп төрөлгөндөн уялат да азырчы аябай. Элдерден уялып, мындай сүрөккө түшкөндө дагы аябай убалып, жабып түшүп ушинтет да. Анан ошого быйыл эми 8-класс бүтүп атат да. Жакшылап иштеп, ошол операциясын жасатып берип койсом деген ой болуп аткан да. Менимче жакшы эле ишке ашты, бул жумуш эле болгондо акыры чыкпай калып да. Реклама менен дагы мындай иштешибиз керек болчу да, бул менен жасап аткан учурдачы параллельно алып кетебиз деп ойлоп атканбыз. Бир жасап алгандан кийин аз бүтүп коеюн деп отуруп, уже майрамдар келип ушинтип калды да. Жасаганга жетиштик, бирок реклама алганга жетишпей калды да. Кооздук жаралып аткан бул кепеде үй жөнүндө саламат, бир бөлмө минтип бизнес кылууга эмес, уктоого да тардык кылууда дейт. Бул жакта туалет да өзүнчө, анан кийин кандай десем, кухня деле бир же, кийимге баардыгы эле бир жерде. Анан каалайт болчумун да, мындай баардык нерсе өзүнчө бөлөк, жакын жерде болгонучу. Ошондой үйлөрдө жашасак деп. Себеби бул жактан кышын аябай муздак, анан жайын аябай ысык да. Эч нерсе тосуп тура албайт да. Каалайт болчумун мындай башка жакшыраак квартирада жашагандычы. Бирөөгө төрмөлүп койсо эле кетишпей болот. Ооба. Жөнөкөй эле жер берип койсо өзүм барсам. Өзүм эле барып. Уста неме кылбай элечи, күтпөй элечи. Кирпичтерин салып, өзүм куюп. Өзү айтат го мындай. Жаман болсо да өзүңүн күрүң болсун депчи. Ошондо гүлдөрдүн баарын бир жакка жыйнап коюп, анан жатканга жер жасайт экенсиңер, э? Ооба, азыр жатканга жер жок бул. Бул столду кечинде бул жака жылдырып коебуз бир аз. Бул жерде кичине эле стол, мынча эле. Ушул столдун караганча чыгат. Мурда бир аз гүлдөр жогондо да бир аз кенен болуп турчу. Прям кенен эмес, бирок батчубуз да. Азыр батпайбыз, башыбыз бияка тийсе, бутубуз бияка тип калат. Бирдей жылмайып, бирдей көзүнө жаш алып сүйлөгөн Дилгир кыз каражаттын жетишсиздигинен улам энисин окутуп, өзү мектептен кийин билим албай калган. Мага ошол жагына деле шүгүр. Буюрса баардыгын эле өзүм аракет кылсам жетем деп ойлойм. Мага болгону ушул жасаган эмгектеримди сыйлап, мындай жаман сөз айтпай, акат кылбай элечи, мындай келип жөн эле мындай гүлүм эле алып койсо, ошол эле жетиштүү. Аябай жакшы эле көзүрмөмдөр келет, мындай ойлонуп кыялдасаң. Мен негизи башкы максатым ушул гүл менен эле чектелип калбайчы. Мындай менин максатым мындан да чоң негизи. Просто ошол максатыма бул кылып аткан жумуштарым, кадамдарым да. Биринчи жакшылап үйрөнүп, жакшылап көз менен өлчөп дегендейчи. 5 жылдан кийин Кудай буйруса элге эмгеги сиңген эле адам катары өзүмө эсептейм. Колунан көрүү төгүлгөн мына ушундай сонун гүлдөрдү жасаган эмгекчил, акылдуу, эстүү, сулуу жана эң негизгиси оптимист кыздын колунан чыккан мындай гүлдөрдү алыш үчүн видеонун аягында биз номер коебуз. Мына ошол номерге байланышып, чалып, өзү менен жолугуп гүлдөрүн сатып алсаңыздар болот. Тартуу иштери жүрүп атканда жасалган гүлдөрдү оротуп, биз да Саламаттын бизнесине аз да болсо колдоо кылдык. Саламат аябай сонун гүлдөр экен. Достор, мына азыр эле көргөнүңүздөрдөй Саламат бул көк гүлдөрдү жасап аткан болчу, баарын толуктап, мына бизге сонун кылып байлап берди. Аябай жакты бизге, бир сонун жазгы маанай тартуулайт экен. Шуну менен Саламаттын баяны соңуна чыкты, достор. Биз болсо Саламатка саламаттык каалайбыз, э? Чоң рахмат. Сизге да рахмат, чоң.
жакшы турмуз. бөлүп келип турганыңызга чоң рахмат.